Ашказандын ушу дарттарынан жөнөкөй мисалы азыр баардык эле дүйнө жүзүн боюнча эле бир концепцияга келип эле жөнөкөй обычный гастриттен баштап бул рак оорусуна чейин бул баардык эле биригип келгенде эле баардыгынын эле причинасы бул хеликобактер пилори болуп калып атат. Бул убакыт биздин азыр убакытта баардык эле фастфуд жешет, анан ачуу тамак жешет. Ушундай болуп анан студенттер, в основном школьниктер ушул болгондо бир күндө бир маал эле тамак ичип калат же 2 маал тамак ичип калат. Бул болбойт да, потому что себеби мисалы ар бир өзүнүн убакыты менен тамак ичиш керек. Себеби аны ичпей койсок ашказанда кычкылтек көтөрүп ошо былжыр челди жей баштайт да. Анан ошон үчүн жанагындай гастрит болот, анан эрозия болуп, язва болуп, анан дагы кетип калат да нары жакачы. Жөнөкөй эле ошол баардыгыңыздарга кеңеш ошо жөн эле бир 30 жашка жеткенде ар бирөөңүздөр барып бир поликлиникага болобу, каяңыздарга барып ошол азыр ар бир поликлиникада ушундай гастроскоптор бар, ошого барып алдын ала барып ошо гастроскопияны түшүп, ошо ракка чалдыккандан алыс бололу, ошону өзүбүздүн ар бирөөбүздүн ден соолугубуз өзүбүздүн колуңуздарда, ошону алдын ала алган үчүн ошол жакшы болот да.